Ассаламу алейкум, урматтуу Кут Медиа каналынын көрмандары. Бүгүн сиздерге баарыбыз үчүн белгилүү болгон окуя Токиодогу Олимпиада оюндарындагы Кыргызстан балбандарынын таймашы, болгондо дагы финалдык таймашы тууралуу маалымат берүүнү чечтик. Мына ошентип Ак Жол Токио Олимпиада оюндарынын күмүш медалынын ээси болду. Бул да болсо биз үчүн чоң жеңиш, чоң ийгилик. Биз учурдан пайдаланып Ак Жолду бул жеңиш менен куттуктайбыз. Ал финалда Олимпиада 2020 мелдешин алтын байгеси үчүн Венгриялык атаандашы Тамаш Ларенс менен күч сынашты. Токио Олимпиадасынын таймашуулары аябай курч мүнөздө өтүп жаткан. Мында белгилүү балбан Акжол Махмудов атаандаштарын жеңип финалга чыккан болчу. Кыргызстанда көптөгөн спортчулар бар, бирок алардын бардыгы эле жылдыз эмес. Грек-рим күрөшүнүн балбаны Акжол Махмудовду спорт көрөрмандары жылдызы жаңган келечегинен үмүткөр кылган спортчу катары таанып билишет. Себеби анын таланттуу балбан экени дагы Токиодогу беттешүүлөрдө айкын көрүнүп, эки атаандашын мөөнөтүнөн мурда утуп алган. Алган эмес, дүйнөлүк күрөш ассоциациялары тунистик балбан Ламет Мафини көтөрүп чапкандарын көрүп, Ак Жол Токиодо шоу уюштуруп жатат деп таң калышкан. Анткени Олимпиадага менмин деген тандалган фавориттер гана барат эмеспи? Ал эми Ак Жолду тунистик атаандашын кайра-кайра көтөрүп чапканын спорттук эксперттер атайын машыгуу залдарында үйрөнчүктөрдү гана ушинтип көтөрүп чабышат. Олимпиадада мындай болушу мүмкүн эмес деп таң калышкан. Эскерте кетсек, Ак Жол Махмудов жарым финалга чейин азербайжандык атаандашы Рафик Гусейновду 9-1 эсебинде, ал эми алгачкы биринчи күрөшүндө тунистик Ламет Мафини 11-0 эсебинде уткан. Токио Олимпиадасында грек-рим күрөшү боюнча 77 кг салмакта Ак Жол Махмудов жарым финалда армениялык Карапет Чалянды 6-2 эсебинде жеңип финалга чыккан болчу. Бул Кыргызстандын куржуну алтынчы күмүш медалга толукталат дегенге барабар эле. Ак Жол өзүнүн интервьюсунда мен үчүн ар бир секунда, ар бир минута, ар бир аракет маанилүү болгон. Бүгүн болбосо мен дагы качан күрөшөм бул Олимпиадада. Бүгүн утпасам дагы качан утушум мүмкүн эле. Мындай мүмкүнчүлүк ар бирине ар дайым эле берилбейт. Аллах Таала бүгүн мен тарапта болуп бер деп тилеп жаттым. Менин оюмдун баары Олимпиададагы жеңиш болчу. Ким эмнеге умтулса ошого жетет. Демек мен бар күчүмдү финалга жумшаймын. Ошондуктан ар бир кармаштын ар бир секундасында Аллах Таала мен тарапта болуп бер. Мен бул жеңишке аябай муктажмын деп тиленип жаттым. Кудай Таала муктаждыгымды чечип берди. Ак Жол Махмудов 1999 жылы 15 апрелде Ош облусунун Арабан районунда төрөлгөн. 2015-2016 жылдары өспүрүмдөр арасында Азиянын 2 жолку чемпиону жана 2016 жылы өспүрүмдөр арасында дүйнө чемпиону аталган. 2017 жылы Азия чемпиону болуп, ошол 2017 жылы жаштар арасында дүйнө биринчилигинин күмүш байгесинин ээси болгон. Ак Жол Махмудов мындай даражага жетишине төмөнкү себептерди айтат. 6 класста Бишкек шаарына көчүп келип, дене тарбия жана спорт комплексине Жеңиш Сатыбалдиев агайда машыга баштадым. Ал мага кантип күрөшүүнүн сырларын, ыкмаларын үйрөткөн. Мен аны биринчи машыктыруучум деп эсептеймин. Руу Орго 8 классында кабыл алынгам. Ошондон бери Кыргызстанда эмгек сиңирген устат Мейрамбек Ахметовдон таалим-тарбия алып келем. Ал өлкөбүздү дүйнөгө тааныткан атактуу балбандар Канатбек Бегалиев, Арсен Эралиев, Каныбек Жолчубеков жана башкалардын устаты болуп саналат. Өспүрүмдөр жана жаштар арасындагы Кыргызстандын чемпионатында бир нече жолу алтын алып, чоң спортко тагдырымды арнадым. Дүйнөлүк жана Азия чемпионаттарында жеңиштеринен тышкары, Казакстанда, Россияда, Турцияда жана башка чет өлкөлөрдө өткөн эл аралык мелдештерде байгелүү орундарды ээлеп, тажрыйба топтой баштагам. Мени бул күрөшкө шыктандырган Бейжин Олимпиадасынын күмүш байгеси Канат Бегалиев болуп саналат. Үйдө менин 50-60 медалым бар. Сыйлыктардын жарымын туугандарыма жана жакындарыма таратып берип салгам. Ал эми бул жеңишим жалпы Кыргызстандын элине арнаган белегим.